Чоң рахмат, урматтуу төрага, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Акылбек Усенбекович. Чын-чынына келгенде абдан жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Биздин мамлекетте өнүгүүлөр болуп атат, өсүүлөр болуп атат. Ошолордун катарында биздин да Кадамжай району Кызылкай шаарында бир топ соц объекттер курулду, жолдор салынды, дагы да салынып жатат. Сиздерге чоң рахмат элдин атынан, өзүмдүн атымдан. Анан дагы сунуштарыбыз бар эле ошолордун катарында. Урматтуу Бойбек Эргешевич. Урматтуу Бойбек Эргешевич, бизде Кадамжай районунда өзүңүз билесиз, Ак Турпак айыл өкмөтүндө Кызыл Коргон айылы бар. Бул Сох анклавы менен чектеш. Дарыянын аркы өзү Өзбекстан, берки өзү Кыргызстанда. Ошол жерде азыркы учурда Өзбекстан дамбасын куруп атат. Бизди Кыргызстан токтоп турат да, ушу боюнча бир жардам берсеңиз жакшы болот эле да, дамбаларды курушубуз керек. 120 гектар жер, андан тышкары 22 турак үй кооптуу абалда турат да. Эми сиздер бүт урматтуу президентибиз берген тапшырмасын так аткарып атасыздар. Ишиңиздер абдан жакшы, биз суранган иштерди да бүтүрүп берип атасыздар да. Ушу боюнча айтып коесузбу? Рахмат, урматтуу Рыспек Исламович. Бул маселе чынында биздин мамлекетибизге аябай көйгөйлүү. Бул тууралуу бир нече жолу комиссия болуп, биздин кызматкерлерибиз, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери чыгып, ошо жерлерде барып карап тактап чыгышты. Ал жерде аябай чоң көлөмдө акча керек болуп жатат азыркы күнү, өзүңүз аны билесиз. Ошо толугу менен ал акчаны өзү буга чейин биз чечкенбиз, жергиликтүү фондунун, өнүгүү фондунан деп каржылайбыз деп. Тилекке каршы быйылкы жылга ал кирбей калды. Эмдиги жылга ошо өнүктүрүү фондунан карайбыз деп биз ойлоп атабыз. Рахмат, Акылбек Усенбекович. Эми саламаттык сактоо министрлигинде, айыл чарба министрлигинде, өзгөчө кырдаал министрлигинде биз акчаны аябышыбыз керек да, биз бөлүп беришибиз керек. Абдан жакшы иштешип атат. Анан бизде Айдеркен шаары жана Бирлик айыл өкмөтү бар да, бул жерде жашоочулардын саны 40 миңден ашып калды. Азыркы учурда бир дагы баягы мусор ташыган автоунаа жок болуп атат да. Экология министрлигинде ЖК кайрылган экен, 1 миллиондой акчада которушкан экен, азыркы учурда чечиле элек да. Ким жооп берет? Экология министрлиги. Урматтуу Рыспек Исламович, бул бизде ФРП деген фонд болчу, фонд развития природы. Ошонун эсебинен бөлүнмөк болчу. Бул маселени менен карап чечип берейин анда. Чечип бериңиздерчи, себеби бир дагы автоунаа жок экен да, мусор ташыган. Сиздерден суранчы, эл кайрылды эле да. Буну эске алайын. Эми Акылбек Усенбекович, мына эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, мамлекеттик аптекалардан абдан жакшы иштеп атат. Мына элдин көйгөйү чечилди. Буга дагы биздин саламаттык сактоо министрлигинин эмгеги деп ойлойм. Бюджетиңиздерди колдойбуз, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым сиздерди жараткан Аллах өзү колдосун. Рахмат чоң.